Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. Урматтуу угармандарым, суранычтар боюнча эки тарап чыгармасын колдоо үчүн шоттор ачылды. Эгерде ким 3-чү китептин басылып чыгуусуна жардам көрсөткүсү келсе, М-банк 996 709 78 94 40 номерине салыңыздар. Жана ошону менен бирге каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 12 бөлүм. Мен колумду сундум. Конверттин учу тийгендей болду. Тигил артка чегине берди. Кат Кудай жалгап менде калды. Бүткөн бою мысып чыкты. Рахат конверттин ичинен күлүп тирүү чыга калчудай көрүндү. Бирок мен ойлогондой болгон жок. Катты окуп чыгып, кара көзүм кашайып, жалгыз карындашымды жутуп алган экенмин деп гана ойлодум. Ал дагы сен окуган кат ошол болчу. Ошондогу күйгөнүм айт толкун. Өлүп кетемин го дедим эле. Бирок өлгөнүм жок. Поездин астына өзүмдү таштоону да ойлодум. Эгер күйүткө чыдабай, өз жанымды өзүм кыйып өлүп кеткен болсом, карындашым ошондо анык өлмөк экен. Нурлан папиросту эмне үчүндүр үстөккө босток уламдан улам көбүрөөк тартып жатты. Бөлмөнүн ичинде аркы терки жай басып жүрүп сүйлөдү. Илеп тартып кайра үйлөп чыгарган тамекинин көгүлтүр түтүнү Нурландын оозунан үйдүн шыбын көздөй жүлүндөй сызылып чыгып, айланага каалгыган бойдон жай тарап, каңылжаарды өрдөп, көөдөндү уруп турду. Жок дегенде байкушумдун жүзүн көрүп коштошпой, же топурак салбай калдым деп жолдо катары өкүнүп да, өксүп да бараттым. Эч ак коюп койгондур деп ойлодум. Иш мен ойлогондой болбой чыкты. Рахат катты мага жиберип коюп, уксусту жаңыдан иче баштаганда, институттун мугалимдери келип үстүнөн чыгыптыр. Сыягы аз ичип калган көрүнөт. Ажалынын жоктугун кара. Эшик илинбей ачык бойдон калыптыр. Кокус илип алып ичкенде дароо бүтмө киши. Мен барганда карындашым ооруканада экен. Ол да көлөкөм студент болсо да институтка кадыры мынча экенин мурда байкоо салган эмескемин. Анын узун өмүрүн тилеп, менден кыйын камкордук кылып жаткандар көп экен. Мени театрдык институттун директору баш болгон мугалимдер менен Мосфильмдин башкы режиссеру, мен өзүм окуган университеттин коллективи, Рахат экөөбүздүн курбу курдаштарыбыз гүл менен поездден тосуп алышты. Алардын жаштуу көздөрү, күнөөлүү адамдардан бетер калтырап чыккан басмырт үндөрү көзүмдөн да, кулагымдан да эмгиче кетпейт. Анткени кыздын абалы ошол мен келген мезгилде өтө оор экен. Ал эмес киши тааныбай жатыптыр. Адам болобу, болбойбу деген суроо ар кимисинде бар экен. Тосууга чыккандардын баары эле жалжылдап мени эле тиктеп аяп тургандай сезилди. Рахат өлдү. Биз аны эч ак көмүп салганбыз. Күнөө өзүн өзү өлтүргөн ууру карындашыңда, кечигип келген өзүңдө деп ойлоп жаткандай туюлду. Поезддин тепкичин жаздым басып алып учуп кетиптирмин. Мени жерге жеткирбей жолдоштор кучагы менен тосушту. Рахат тирүү, эмнесе мынтип өзүңдү жоготуп жатасың деген сөздөр жашоосун аяктап, муздай түшкөн жансерек жүрөгүмө кайра баштан кан жүргүздү. Элден, коллективден айланса болот. Мен барганча эле иштин бети ачылып калыптыр. Рахаттын өз жанын өзү кыйып өлүш үчүн уу ичкени институтка ошол эле замат дуу коюптур. Эгер Рахатты издеп деканы келбегенде, бул оору болуп, боёгу канып бүтмөк экен. Кудай жалгап, ооруканага өз убагында жеткирилип,
ажалдан аман алып калышыптыр. Нурлан токтоп ойлона калып, кээде күлүмсүрөй түшүп, жай сүйлөп жатты. Ал өзүн ушул мезгилде карындашы Рахаттын тирүү калганына канчалык сыймыктанып турса да, дагы бир кымбат нерсеси жетпей, өмүрү бир эли бөксөрүп тургансыган бир күчтүү агым маңдайында отурган бейтааныш толкунду жүрөккө атып жаткандай болду. Карындашыңыз азыр кайда? Иштейби бир жерде? Иштейт. Мурда Москванын өзүндө Мосфильмге актриса кылып калтырышкан. Азыр театралдык институтта сабак берет. Бала чакалуу болгондугуна байланыштуу фильмде иштей албай калды. Мурда күнү Сочиге учуп кетиш керек эле. Мага ошентип телефон чалган болчу. Күйөөсү барбы? Бар. Бар үчүн акар-чакар болуп отурат да. Жолдошу врач, мыкты хирург. Азыр ал военный госпитальда иштейт. Мен ошол күйөө баламдын колунан сакайып чыктым, Толкун. Өзү силердин көлдөн, сенин жердешиң. Нурлан унчукпай калды. Бакыракайынан келген сурмалуу коймолжун окшош көздөр бири-бирине кадала түштү. Жүрөгү дүпүлдөп, ичи ысый түшкөн Толкун көзүн ылдый түшүрдү. Толкун Саматтын ишине күбө катары чакырылды. Ал айылга келгенде күн кечтеп калган болчу. Күнү түнү тынбай жаап, чайыттай ачылган күндүн суугунан түү деген түкүрүк жерге түшпөйт. Темир аяз чыкылдап бет колду каарыйт. Али абдан таптала элек тоңголок кара аяк астында кычырайт. Там үйлөрдүн морлорунан бозомтук түтүндөр созолонот. Айлана күйгөн тезек жыттанып, кыздын мурдуна алда немедей жагымдуу жыт берет. Айылга кире беришиндеги узунчасынан салынган боз тамдын көчө жак терезесинен жарыктын бүлбүлдөгөн бүдөмүк шооласы чыгат. Имаштын үйү деп ойлоду кыз. Абасы экөө жакшы жолдош эле. Баатырдык менен курман болду деп кагаз келген. Жаркылдаган кайран жигит. Анан кыз бир күнү Абас менен Имаштын ушул үйдөн чыкканын, алардан уялып өзүнүн жашынып калганын эстеди. Экөөнүн дүнүйө капар жадырап жайнап басып келаткан жерин карап келатып, маңдайындагы жалгыз түп тереке жөлөнүп, бышактап, ыйлап турган өспүрүмдү көрдү. Кыз токтоп калды. Үйдө бирөө кошок кошуп жатат окшойт, деди Толкун өзүнүн титирегенин токтото албай. Имаштын күйү таз келгенсип, дагы кимисин угузган. Каныш эненин улуу баласы Болотбекти эстегенде Толкун коркуп кетти. Көчөнүн ортосу менен келаткан аял Толкундун жанынан өтө берип, кайра бурулду. Кагылайын, сен кайсы баласың? Толкун селт этти. Жеңе, мени эле тааныбай жатасызбы? Астыңа кетейин, Толкунсуңбу? Боронзодон келаткансың го. Суукта бул жерде эмне турдуң үшүп? Аял кызды бетинен өптү. Каныш энемдин үйүнөн ый чыгып жатабы? Арман күн, уга элексиңби? Болотбекти да угузган. Эртели кеч балдарын ушинтип жоктойт шорду. Келинин да эси жок неме экен. Каныш энеге таарынмыш болуп 4 күнүнө кетип келбей койбоду. Небереси экөө эптеп күн көрүп жүргөндө жаман иш болду. Аял тереке жөлөнүп турган баланы карап шыпшынып алды. Кагылып кетейин ай, ыйлап турат окшойт, Окшошкон шордуу жетимдер, убалыңар фашистке жетсин. Сенин ата-энең да келишти эле, качан кетишкен көрбөй калдым. Менден Беш-Петербург буңдап зайраканда жашык неме тура, ыйлап жатып болуп калды окшойт. Шордууларды карап эсим ооп отуруп, кеч киргенин да билбей калыптырмын. Эми келатам. Байкуш балдарым тиштеринин кирин соруп куурады го ачыкка. Кайда бардыңыз эле? Тигил Асанбай карыянын жанаарак эле 2 баласын бир угузбадыбы? Кара кагаз көп келиптир деп жатышат.
Канчабыздын шорубузду кайнатаар экен бул согуш. Энеси баш болуп, кыз келиндери тиммеле беттерин чарыктай тытып салышыптыр. Мындай күндө адам баласына бербесин. Тиммеле кызыл чийге түшүп жатышат. Эчтекеден капарсыз эртең менен эле кенже уулун аскерге узатып пристаньга барып келишиптир. Кагылайын Толкун-ай, кандай заман, кандай күн болуп кетти. Ырас, сенин атаңды аскерге албай, өкмөт өзү калтырган тура. Өнөрлүү өлбөйт деген ушул кагылайын. Ырыстуу балдар экенсиңер. Аял арт жагына кылчайып кулак тосту. Өкүрүк чыгып калды. Асанбайдын келиндеринин төркүндөрү келелектеп жатышты эле. Ошолорбу же башка үйгө келген немелер болду экен. Бир күнү суук алган күн болсочу, күндө ый, күндө өкүрүк. Тоо, Кудай ушул күндүн кенемтесин чыгара турган күндү көрөр бекенбиз. Аял жакасын кармады. Минтип отурса, журттан тукум калбайт го кагылайын. О, Кудай, Кермендин түп орду менен өрттөнүп өлгөн уксак. Толкун аялдын оозун тиктеп, аңкайып үнсүз турду. Астыңа кетейин, үшүп кеттиң окшойт, бара кой эми. Кокустан атам уста болбой калганда, шорубуз биздики да катмак экен. Түү, атасыз калуу кандай жаман. Эр азаматтын баары кетип мен каламбы? Мен да жөнөткүлө. Дегиле тылда калбайм. Катын бала карга сагызгандын ичинде өз теңдүүлөрү менен ажырап кокулой башым калабы? Деп аскер комиссариатына атасынын үйүндөгүлөргө ээ бербей барганын эстеди. Бирок албай койду. Кызык киши, деди кыз. Аскерден кээ бирөө калуунун аракетин кылып жатса, атам өзү жанталашты догурунуп. Толкун дарбазага жеткенде билди үйүнө келип калган. Кичинекей калитканы аяр кармап ачып, короого кирер кирбестен эле баятан алы жаны калбай ичип жеп жулкуну үрүп жаткан Кумайыктын сүрдүү үнү Толкунду көрүп кан буугандай басылды. Көптөн бери көрбөй көзүнөн учуп сагынган дөбөт өз кишисин көргөндө куйругун шыйпаңдатып, боору менен жерге жата калып кыңшылап жиберди. Анан кайра ордунан кош аяктап тикесинен тура калып кызды көздөй каргыды. Толкун чемоданын эшик алдына кое коюп, Кумайыкты көздөй жүгүрдү. Колундагы сумкадан бөбөктөрүнө деген пряниктен бирөөнү алып иттин алдына таштады. Кумайык, Кумайык, байкошум, сен да мени сагындыңбы? Жонунан сылап эркелетти. А Кумайык болсо алдындагы пряникти лап эттирип бир сугунуп коюп, Толкундун колдорунан жалап жуктап эркелеп жатты. Үйдөн дүрбөй чыккан бөбөктөрүнүн ызы чуусу кызды шаштырды. Кудай, эжекем, ата, эжекем келди. Сүйүнчү энеке, эжекем келди. Кудай, эжекем келди. Толкунду короонун ортосунда жылаң аяк, жылаң баш, көйнө кыштанчан чыккан бир туугандары ортого алып, кучактап жыгылышты. Бутунан орой кучактап, өзүн карап эркелей күлүп турган чолпонду Толкун жерден көтөрүп алып, бооруна басып, сыга кучактап өпкүлөп жатты. Балекетиңди алайын кулунум, аман эсен келдиңби? Дени кардың сакпы? Зайракан кызынын бети башынан туш келди өпкүлөп жатты. Аялынын көрүшүп бүтүүсүн күтүп, топусун желкесин көздөй жылдыра берген Султанбек барк этти. Ойбай үче, бала үшүп кетпедиби? Калган үйгө киргенде деле өпчү бай болгур. Секет кетейин менен мен деле учурашайын да. Түгөнгүр сен да бар белең. Мына учураша эми. Очойбой, кел бери. Зайракан көз жашын башындагы жоолугунун учу менен сүртө берип чолпонго умтулду. Ак кыз болсо эжесинин мойнун орой кучактап бетин бетине тийгизди. Сени келетте угуп, 3 күндөн бери жолуңду тособуз. Өөлүктөн келип кара жолду карап отуруп, үшүгөнүмдөн жаңы эле кирип чечиндим элем. Кайсы тараптан келип калдың? Султанбек кызынын маңдайынан кор жыттады. Тосуп бара албай калдым, куурадың го жөө.
кара аякка суу куюп чыккан эне эшик алдынан Толкундун башынан тегеретти. Түкүр. Толкун өзүнөн көз албай, дем тартпай тиктеп турган бөбөктөрүнө карап коюп, күлүмсүрөп, оозун бүлкеттирди. Капырай, көңүлдөнүп эле жакшыраак түкүрсүң. Мына, түү. Болдубу? Зайраканга карап жарк этти. Айтыңызчы, энеке, сиз молдосузбу? Камчыбек энесин ээрчий басты. Молдолор сууга мурда өздөрү түкүрүшөт, а сиз эжемди түкүртүп жатасыз. Кайсынысы туура, я энеке? Султанбек ортодон чыкты. Бакшыныкы туура. Ким бакшы? Байкы биздикине эжемди дарылаганы келип, сиз урган молдобу? Канатбек нурданып турду. Молдо кара жерге кирсин, Зайракан бакшы. Балдар кыт-кыт күлүштү. Бардыгы кубанычтуу кожурашып үйгө киришти. Толкун сырт кийимин чечээр менен, Канатбек эжесинин колунан алып илгичке илди. Бутуңду чечип алам. Алдагы булгаары өтүктүн канча жылуусу бар дейсиң? Аягың аяздан карылды го каралдым. Деги чулгооң барбы? Галош тапкан эмескенсиң эмгиче. Эне тынчсызданды. Таппадым. Жаңы галош колду абдан кымбат болот экен. Эскини алгым келбеди. Мындай деле бутум үшүбөйт. Бир жаман жери тим эле таманы муздай тайгак. Байкага түгүн, кокус бутуңду кокустатып алба жыгылып. Мен сени алдыго дебедимби? Калаада бир кызыл кулакта бар экен галош. Эчен алайын деп албай койбодумбу? Кап кара баскан жаным-ай. Эмне ан үчүн калаага барыш керек? Кой, сен кеткенче жөө болсо да өзүм барып алып келип берейин. Шалбыраң келсе өтүгүң түшүп калат. Султанбек башын чайкады. Тимеле кыйратчу киши жөө барам деп коет. Жөө барбасам сен алып бар. Кан коолабай эле ошентпейсиңби? Жумуштан кийин Толкундун өтүгүн ала барып, кийгизип көрүп алып келебиз. Анын эмнеси бар экен? Сага айткандан жазганып жатпайынбы? Колум бошобойт деп кыйкырат экен деп. Балдарым үчүн кыйкырбай калайын. Ата, менин өтүгүмө бардыгы кызыгат. Булгаарысы да жакшы экен, сулуу да тигилиптир дешет. Кебинен кетирбей кийиш үчүн галош керек кагылайын, деди Султанбек мештин оозунда отту үчтөп жагып жатып. Сенин бул өтүгүңдү кандим болгон чебер өтүкчү тиккен да. Тааныштын иши тааныштыра балам. Бүттү го деп алганы барсам калыптан чыгара элек экен. Дагы 2-3 күндө келиңиз Султаке. Калыпта канчалык көп турса, өтүк ошончолук сындуу болот. Кебинен да кетпейт. Бул өтүктү кызыңыз кеминде 3-4 жылы тепкилеп киет деген эле. Зайракан кызына плитага жакын калыңдап төшөк салды. Толкундун буттарын кармалап көрүп, капааттана сүйлөдү. Кагылып кетейин май, байпактарыңдын башы түшүп калган турак окуй. Бутуң муз менен ташта, чулгоонда жука оронуп турсуң. Калың оросом тултуюп батпайт. Бул жип байпагыңдын башын кесип салып, жаңы жүн аски менен баштап берейин. Мындай отко жакын отурчу, ысык чай ичсең жылып кетесиң. Кенидей да үшүгөн жокмун. Баскан киши үшүбөй эле ысыйт экен. Анын үстүнө ичинде өпкө тонум бар да. Мен айылга келгенде үшүдүм. Астымдан кагаз жеңе чыгып, ошон менен сүйлөшүп туруп калчылдап кеттирмин. Капырай, алыстан келаткан баланы кармап, эмне сөзү бар экен сенде? Эмне сөзү болмок эле, айылдагы эле өлгөн житкендерди сүйлөп атып. Энеке, тоок соёбузбу? Камчыбек эшик алдынан үн катты. Мен талканды алып келем. Чолпон эжесинин артынан ыргып турду. Сен билбейсиң кызым, өзүм алып келем азыр. Андай эле иштээрге иш таппай турсаң, дасторконду сала бер. Эжеме деп каткан майыңды дагы энеке, деди кыз көздөрүн балбылдатып. Ооба, майды дагы. Ол да тактаган балекет-ай. Май дейт, ал кошкон майда. Канатбек Толкундун сөзүнө түзөтүү киргизди. Энеке, бизге да бересиңби? Берем тегерейиндер. Зайракан ичпей жебей кызына сактаган талкан тулканын алып кирди.
Көптөн бери мындай кеңирчиликти көрбөгөн балдар толкунду тегеректеп, дасторкондун үстүндөгү кошкон майды карап, шилекейин жутушуп, моюндарын созушат. Эне балдарына кичинеден бөлүп берди. Болду эми, эчтеке көрбөгөнсүбөй кийин олтургула. Тигине эжеңер жесин. Силер үйдөсүңөр го. Окуймун деп ичсе ичпесе жок жүрүп шапайып арыктап алган тура каралдым. Жок дегенде кеткенче 5 күн болсо да карды бөксөрбөй турса экен. Ала кеткенде азык камдап бере алар бекенбиз. Балдар туш-туштан чыгышты. Энеке, ушундан башка такыр кошкон май жебейбиз. Бардыгын эжекем жесин, макулбу? Биз жарма эле ичебиз. Коюңузчу эне, ошол кантип акыйкат болсун. Мен эмне Мекеден таш көтөрүп келдим беле. Тең эле жейбиз. Ач болсок да чогуу, ток болсок да чогуу бололчу. Ала кой Чолпонка, кана баарыңар тең. Чолпон энесин карай жазгактай сүйлөдү. Жок, мен тойдум, сиз ачыкасыз да. Ким айтат мени ачка деп, тоюп эле жүрөм. Кабырылып, ичи-ичине катып турган толкун колундагы ысык кымранды сүйлөп жатып, байкабай чоң ууртап алып, көзүнөн жаш ыргып кетти. Манаттай болуп кызара түшкөн кыз чынысын жерге кое койду. А кыз болсо эжесине жасакерлене сүйлөп божурай берди. Сен билесиңби эжеке, энем кампадан эгин тазалап жатып, өтүгүнүн кончуна буудай катып келген. Биз ошондо бадырак жегенбиз. Сизде атам деле, энем деле айтып жатышпайбы ачка жүрөт дешип. Кызым келгенде жесин деп мөөнгө май куюп катык койгон, анан жумуртка да чогулткан. Атаке дейм, энем эжемди сагынып ыйлаган, билесизби, эжеке, энем сизге жүндөн. Чолпон колун жая салып, кулачын кере көрсөттү. Момундай эң эле сонун чоң жоолук, анан мээлей, анан дагы байпак согуп койгон. Көрсөтөйүнбү, ишенбесеңиз, сандыкта энеке. Жашап акыр жарылдаган. Мунун ары эжеме тамак ичирбес болду. Канатбек толкунга көрсөтпөй, колун далдалап туруп, Чолпонго муштумун көрсөттү. Карачы эжеке, Канатбек мени урамын деп жатат. Кой Канат абасы, Чолпонумду урба. Кызга тийсең томояк болуп каласың. Кантесиң, эжем сени уруштубу? Балдардын төшөгүн салып, жаткырып коюп, Зайракан менен Султанбек кызы менен жарыптары жазылганча сүйлөшүштү. Уйкусу келгенге карабай, толкундун тизесине башын коюп, Чолпон үргүлөп жатат. Эл арасы муңдуу го энеке, кара кагаз көп келип жаткан окшойт, Айтпа балам, тим эле жан кулактын учунда. Анысы аз келгенсип, жокчулук жондон басып турат элди. Дагы биздин жаман карабы ишке жарап, балдарга аш катык болуп жатты эле байып калды. Тооктордун жер жеми жок, ачкасынан кырылган турушат. Көрдүңбү, тим эле көк жашык. Жарытып жумуртка да бербей калды. Атаңдын арыгын кара, силерди ачка болуп калбасын деп, куу кекиртектин айынан жарымчыны талкан чыга турган жер табылып, жумуш чыкса таң атканча узана туктабай. Байкуш атам, деп ойлоду толкун, куркуюп, мойну узарып, тартайып, эти кетип, бетинин чүкөсү чыгып, картая түшкөн Султанбекти жалоору итиктеп. Согуш бүткөнчө биздин тамагыбызды таап, кийимибизди бүтөйм деп жүрүп куурайт экенсиң го. Сенин ал жакта экениңди ким билип чакырыптыр? Прокурор өзү. Прокурор? Толкун Нурландын өзү жөнүндө шектенгенин эстеди. Ушуну ата-энеме айтсамбы деп кыялдана түшүп, кайра иренжип кетти. Ушул да оозго алуучу сөзбү? Кантип эле өз ата-энем өгөй болуп калсын. Кой. Ошондо эле бул жагымсыз жаңылыкты көңүлүмдөн өчүрүп салайын деп эдим беле. Анан өз кыялында ата-энесин тиктеп туруп, окшошкон каралдыларым деп ичи элжирей жалынып койду. Иниң айттыбы сага оюн кеметке чакырган? Эмнеге чакырыптыр? Кичинекей немениби? Ал мага эчтеке айткан жок.
аттем эле бирдеме деп сүйлөйт дейсе сүйлөй береткенсиң да сурап кайра кое берип жаңылыш чакырса керек. Жок ата, жаңылыш эмес, чарба книгада балким жашы чоң жазылып калып жүрбөсүн. Зайракан Султанбекти жактырбаган кейипте карады. Эмнеге жаңылыш болмок эле, айылдагы Канатбек менен жашташ балдардын баары Бабиске келиптир. Ошондой бекен. Олда баламай, анын эмнесине өрпөйдүң мынчалык? Өкмөт өзү керек десе алар, керек дебесе калар. Маңдайга жазганды көрөбүз да, кантебиз? Биз эмне элден башкача белек? Султанбек оюндагысын айтты. Ооба, атаң ушинтип камаарабайт. Баса десең, камаарагандай кантет эле. Чындыгында менин коркконум камчыбек эмес, сенсиң балам. Деги шумдук, деди кичирейип бараткан чырагдандын билигин оңдоп жаткан Зайракан демин ичине тартып. Мындай болот деп ким ойлоптур? Кайран Зайнидин. Эгерде аны Саматтын өлтүргөнү чын болсо эмне болор экен? Тегеренип кетейин Төлбашым-ай, өзүңө алакасы тийбесе эле болду го. Менин коркконум атаң экөөңсүң. Бизди эмне кылмак эле? Деди Толкун бүркүлө түшүп. Эй макообаш, өкмөт деген өкмөт, акты кара, караны ак деп бирөөнүн отуна бирөөнү күйгүзүүчү мезгил өтүп кеткен. Көп болсо Толкунду күбө катары сурар. Самат деген айбан жөнүндө эмне билсе ошону айтып берер. Андан башка эмне? Эмнеси курусунчу? Ылайым Саматтан башкалар колдуу болор күнү кайда? Самат өлтүрдү дегенче биздин башыбызга да кайра баштан балекеттери үйүлдү дей бер. Зайнидиндин ичине бычак сала албай турган туугандар сени бир балекет кылабы деп корком. Эмитен эле бизди каргап шилеп жатат дейт. Мен кызымды Саматтан тартып келип бергенге жардамчы бол деп Зайнидинге асылыптырмынбы? Бардыгын өз адамкерчилиги, өз жүрөгү, өз башы менен иштеген. Ошондой болсо да энем туура айтып жатат ата. Бул иш эл ичинде унутулбай айтылып жүрө турган сөз болуп калды го. Самат түрмөдө жалгызбы? Толкун чолпондун башын сылап отурган калыбында ултунду. Баякы Алыйка деген келинди да камаптыр деп жатышат. Ошол экөөлү өлтүргөн имиш го. Жүзү каралар, кантип колдору бар экен? Байкуш Зайнидин агай, же бир көп кишинин бири болсочу. О Кудай-ай, ушундай да шумдук болот экен. Толкун жашып барып токтоду. Кыз ата-энесинин Саматтын киши өлтүргүч айыбы кандайча ачылганын укту. Бирок кантип, кайдан, эмне кылып өлтүрүшкөнүн али ачык билишпейт экен. Эгер имиштерге караганда иштин башы мындай болуптур. Самат менен Алыканын ортосундагы жаштык махабат бара-бара отко салган темирдей чыналып, бензинге ширеңке тийгендей дүркүрөп алоолой берет. Колхоздун жумушун бетине кармаган Алыка үй бүлөсүнөн оолактай баштайт. Кээде талаага конуп түнөп да калат. Муну көргөн Абышка кемпир бири-бирине сыр билдирбей ичтеринен сызат. Күндөрдүн биринде чал кемпирине опурулган имиш. Элдин келиндери ишин иштеп, жумушун жасап келип эле үйлөрүндө жүрүшөт. Алыкага айтсаң боло, тизгинин тарта жүрсүн. Күйөөсү тигинтип Кудай жолунда канын көөгөрүлүп, башын канжыгалап өрт кечип жүрүп, акин айлап, өпкөсүн калбыр кылып кат жазат. Колтугуна суу бүркүп, желиктирип жүргөн бирөө бар окшойт муну. Качан болсо эле Самат экөөнүн бирге жүргөнүн көрөм. Ошунчасында келиниңдин басыгын оңдоп, оң жолго сал. Жолго салуу колуңдан келбесе ачыгыңды айт. Алыкага сен айта албаган сөздү мен айтамын, дептир. Кемпирдин ою Абышкасынын сөзүн жөндүү көрүп турса да ажылдап кое берет. Кайнене болбой калганыңа тоо, күнү түнү куурап жумушта жүрсө, ушул сөзүңдү сакалдуу башың менен кантип уялбай айтып отурасың? Уят кокуй, менден башка киши укпасын каты күн бул сөзүңдү. Иши кылып жаман күйөөсү аман эсен келип ак жолтой келин болсо болду. Самат менен бирге жүргөнүнө мынчалык эмнеге жаның кашайып кетти? Талаа жери кең дегендей,
тең туш немелер күлсө күлөр, сүйлөшсө сүйлөшөр. Ошондон бирдеме болуп кетет бекен. Жумуш деген жумушта. Бирге басып, бирге туруп иштебесе, кандай иштешет көпчүлүктүн ишин. Иштей берсин, колунда күч. Жүрөгүндө оту барында. Же экөөбүздү тиктеп маңдайыбызда отурса дейсиңби? Кемпир этек жеңин кагынып ордунан турат. Абышка байбичесин эликтеп мыскыл күлдү да, акылдуу кайненени тарбиялаган келини деп күңк этти. Ушинтип жүрүшкөндө Алыйка кош бойлуу болуп калыптыр. Мурда кийин курсак көтөрүп, бала төрөп көрбөгөн тажрыйбасыз аял боюнда барын кеч байкайт. Самат аны алмак болот. Бирок айылдын шарты, ага туугандык, өтмө катар байланыштар бул ишти жүзөгө ашырууга бөгөт болот. Эмне кылып ачыкка чыгуунун айласы табылбай дендароо болуп жүргөн кезде Саматты аскерге чакырып калат. Анан ал боюнда бар келинди алдап соолап төркүнүнө жөнөтүп жиберет. Аскерге кетпөөгө аракет кылам. Ишим бир жаңсыл болгондо өзүм барам артыңдан. Ага чейин атаңдыкында барып туруптур дегенимиш. Бирок Самат бул сапар калууга аракет кылган жок. Ал тескерисинче аскерге кетүүгө өзү сурап, кабат-кабат арыз жазса да албай коюшту. Анткени Саматтын оорусу бар экен. Күндөр өтө берет. Бирок кийин Самат убадасы боюнча Алыйканын артынан издеп барбайт. Күндөрдүн биринде келин каттоочудан кат жазып жиберген болот. Кат алып келген киши Саматтын тоодо карагай даярдоодо жүргөнүн угуп, келгенде берип коёр деп аялдын катын колхоздун бухгалтерине таштап кетет. Чатактын башы ошол каттан башталыптыр. Бухгалтер жигит жол арык айылынан социализм колхозуна келип иштеп жаткан ата мекендик согуштун инвалиди болчу. Кат жигитти кызыктырды. Ал камыр менен бекем чапталган чакмак кагаздан колго жасалган конвертти ачып жиберет. Каттагы сөздөрдүн ичинен жигиттин жүрөгүн опколжутуп, көңүлүн шектенткен бир гана сөз болду. Самат, эгер мен сенин кылмыштуу иштериңдин бетин ача турган болсом, өмүр бою түрмөдө чирийириңди билесиңби? Дептир. Бухгалтер ойго батты. Зайнидиндин каны Саматтын мойнунда тургандай болду. Өмүр бою түрмөдө чирий тургандай, киши өлтүргөндөн башка дагы кандай күнөөсү болууга мүмкүн? Ата мекенди коргоодон качты дейин десе, качмак түгүл, өзү суранып арыз жазып да аскерге кетпей, ден соолугуна байланыштуу калып калды деп ойлоду. Эмнеси болсо да Саматты текшерип көрүш керек деген пикир анын эсинен чыкпайт. Ошондон кийин арадан көп убакыт өтпөй бухгалтер атайы шаарга барат. Ал прокуратуранын конторасына барып, ал жерден башкы тергөөчүгө кирип болгон окуяны айтат. Анан ошол жерден күбө болгон катка кошуп арыз жазып калтырат. Бирок ал арыз суна турган кишиден жаңылат. Анткени тергөөчү Ракыйманын бир тууган иниси болуптур. Карга карганын көзүн чокубайт дегендей, ушинтип Саматтын чырагына май тамганын бухгалтер кайдан билсин? Ошентип жазылган арыз прокурордун өзүнө жетпей жок болду. Бара-бара каттын изи ың-жыңсыз изи сууй баштайт. Ушул арада Самат, ден соолугум начар болсо да, ата мекенди коргоого баргым келет. Мен өңдүү эр азаматтар эл жерин душмандан коргоп кан майданда жүрсө, мен оорумун деп четте калгым келбейт. Согушка жөнөтүүңүздөрдү суранам, деп аскер комиссариятына дагы арыз менен кирди. Бирок бул сапар дагы анын өтүнүчү орундалган жок. Арыздын ээси прокуратурага келгенде, баягы тергөөчү жигит прокурордун убактылуу милдетин аткарып калган кези болчу. Иш таптакыр терс жагына айланды. Прокурор Саматтын ишин текшерип билгендигин айтат.
Анын берген справкаларына караганда Самат сүттөн ак болуп чыгыптыр. Бухгалтер Зайниддиндин иши боюнча ары чапкылап, бери чапкылап жүрүп жедеп чарчайт. Акыры бухгалтер булардан эчтеке чыкпасына көзү жеткенден кийин өзү берген алыкканын катын кайтарып берүүнү талап кылат. Бирок тергөөчү прокуратурага түшкөн арыздар кайра кайтарылып берилбейт деген шылтоо менен бербей койгон имиш. Ушундан кийин бухгалтер болгон окуяны баштан аяк толуктап жазып, Саматтын үстүнөн иш козгоо өтүнүчү менен республикалык прокуратурага, болгондо да прокурордун өзүнө кайрылат. Самат жөнүндөгү иш ушинтип чиеленишет. Уккан сөзгө караганда, Фрунзеден келген тергөөчү Самат менен Алыканы бирин көрсөтпөй сурак кылып жаткан имиш. Саматты сураганда тергөөчү Зайниддинди Самат өлтүргөн, көмгөн жеринде билем. Беттештирсеңер баарын мойнуна коюп берем деп айтып жатат Сарбанова десе, аялды сураганда Самат баардыгын мойнуна алды. Алыка экөөбүз өлтүргөнбүз деп жатат Байгожоев. Кимиңердин сөзүңөр чын экенин билбей калдым. Ал сизди аламын деп алдап, оозун басып жүргөнмүн дейт го. Сиз Саматты сүйгөнүңүз менен Самат сизди сүйүүчү эмес тура. Анын артынан өзүңүз чуркап жүрүп, максатыңызга жеткениңизди айтып жатпайбы? Ишиңиздин жеңил болоорун кааласаңыз, чындыкты гана айтыңыз дептир. Анан Алыка коркконунан, менден мурда Самат мойнуна алып коюптур деген ишеним менен баардыгын төкпөй чачпай, билгенин билгендей, көргөнүн көргөндөй айтып бериптир. Бирок Самат дагы эле мойнуна албай таанып жатыптыр деп бир дары айтса, бир дары Зайниддиндин Самат колдуу болгону төгүнгө чыгып жатыптыр. Жакында тергөөчү түрмөдөн тигил экөөнү бошотуп, алардын үстүнөн жалган арыз жазгандыгы үчүн аманды камайт экен деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Шамал болбой, чөптүн башы кыймылдабайт дегендей, элдин этеримиш сөздөрүнүн көбү чындык болуп чыкты. Алыка ырас эле бул убакта Саматтын айыбын ачып салган болчу. Аялдын айтуусу боюнча Зайниддиндин сөөгү Акжардан табылды. Судмедэксперттин чыгарган корутундусуна караганда, анын айткандарынын баары далилдүү болуп чыкты. Тергөөчүнүн столунда экинчи күбө катары деп эсептелген адамдын канына боелгон брезент шалча жатты. Күнөөлүү Саматтын үстүнөн топтолгон материалдар көктөлгөн делага кошумча документ болуп, социализм колхозунун башкармасы менен кампачысынын колу коюлуп, мөөрү басылган справка тиркелди. Анда Загат зернодон колхоз убактылуу 10 даана брезент шалча алгандыгы көрсөтүлгөн. Башка колхоздук менен алмашып кетпес үчүн бардыгынын четтерине С деген тамгалар басмаканадан алынган кара боектор менен даана жазылган. Мамлекетке төгүлгөн кызылдар машинанын ачыктарынан чууруп калбас үчүн Саматка бирөө берилип, ведомостька кол койгондугу айтылган. Кийин Самат президент шалчаны уурдатып жибердим деген шылтоо менен экинчи жолу кол коюп, дагы бир шалча алып кеткендиги справкага жазылган болуучу. Тергөө жүрүп жатты. Зайниддин менен кандай чыр чатагыңар бар эле? Тергөөчүнүн үнү сүрдүү чыкты. Жаак эттери шимилип, көздөрү ичине кирип, суу ичкендей кубарган Самат селт этти. Бакалоору бүлкүлдөп, деми буулуп, жансыз боло түштү. Буттары титиреп турду. Кеберсиген эриндерин анда-санда жаланып коет. Кулактары делдейип, кудум өлгөн кишиникиндей кан сөлү качып куп-куу. Күнөөлүү эки жагын корко карайт. Тергөөчү буйра сүйлөдү. Туруңуз ордуңуздан. Саматтын башы өзүнөн өзү калчылдап кетти. Ал ордунан өзүн көтөрө албай жаткансып зорго козголду. Суроого жооп бериңиз. Эмне деп сураганыңызды эстей албай жатам. Тергөөчү суроосун кайталады. Самат мукактанды.
Аны менен эч кандай байланышым жок эле жолдош тергөөчү. Достук жайыңарчы. Ырасын айтсам, досум да, касым да эмес болчу. Көрүшкөн жерде саламдан башка бири-бирибизге карызыбыз жок эле. Арак ичесизби? Ичем, бирок шарты келгенде. Зайнидинди машина менен урдурганда, балким мас болсоңуз керек. Соо киши кантип ушундай ишке барсын? Жок, жолдош тергөөчү. Мен аны ал күнү деги эле көргөн эмесмин. Мурда урдуруп өтүп, андан кийин атайын өлтүрүү максатында машинанын арты менен тебелеткен эмесмин дечи. Тергөөчүнүн көздөрү сүрдүү жалындады. Калчылдаган Самат андан көзүн ала качты. Ошентип танамын дечи. Жарабаган сөз, аны көрбөсөм кайдан жүрүп тебелетим? Тергөөчү обочо столдо жаткан брезент шалчаны узун жыгач сызгыч менен түртүп көрсөттү. Муну тааныйсызбы? Баятан бери бүшүркөп, бир бүшүркөй албай, эки көзү кайра ошол жака түшө калып, үрөйү учуп отурган Саматтын көздөрү коркконунан тунарып, кулагы туна түштү. Ал эмне? Деди бир окумдан кийин. Эмне экенин көрбөй турасызбы? Зайнидиндин сөөгүн орогон таарыңызда. Жок, мен мындай таарды көргөн эмесмин. Бул меники эмес, меники машинада калган. Колхоздон канча брезент шалчы алдыңыз эле? Бирди дейсизби? Ведомость боюнча экини алган турбайсызбы? Экини? Туура алган экенмин. Эмес дедим. Биринчисин уурдатып жибергем. Мында Сарбанованын келтиргиле, деп жигит туура тушундагы эшикке бурулду. Саматтын өңү кан ичине тартып кумсарып турду. Арадан көп убакыт өтпөй, акчыл жүзүн бузуп, кичинекей кырдач мурдун үстүн октолой тартып, эки бетинин отун көрсөтпөй, кара сепкил баскан, орто бойлуу, мойну кекиликтей болуп арыктаган тотуккан келин бөлмөгө чалыштай басып кирди. Курсагы чердейип, чемирчеги кайкалап, ай күнүнө жетип калган алыйканы көргөн көзүнө ишенбегендей, Самат оозун ачкан калыбында үнсүз турду. Ал аялдын ичи чоңойгондон бери көрүлек болчу. Иштин терс жагына айлангандыгын көргөн Саматтын денесин майда калтырак басты. Тергөөчүнүн кыраакы көзү аял менен Саматка алмак салмак тигилди. А Самат болсо ойлонуп жатты. Шерменде, ичи да чоңоюп алган тура. Акыры менин түбүмө жетүүчү сен экенсиң да. Күнөөлүү жигит алыйканы зааркануу менен тешетиктеди. Аял менен эркектин көздөрү бири-бирин жыландай арбашып жатты. Баятадан бул экөөнү байкап, унчукпай отурган тергөөчү Саматка кайрылды. Бул аялды тааныйсызбы? Жердеш катары билем. Айтыңызчы, жолдош Сарбанова, Зайнидинди ким өлтүрдү? Келин Саматты карабай, башын жерге салып күңк этти. Самат өлтүрдү. Жалган! Күнөөлүү кыйкырып жиберди. Жүз кара шерменде, качан? Жалтанбай айтып турган сөзүн. Кана, кайсы күнү, кайсы жерде я? Мунун сөзүнө эч кандай ишенбеңиз, жолдош тергөөчү. Бирөөнүн тили менен ак безертпеңиз мени. Бул өзү бузулган ыплас аял. Ичкүйдүүлүк менен айтып жатат. Башкалар менен кылган кылмышын мага жалаа жаап. Мойнуна алды деген Саматтын оозунан мындай жагымсыз сөздү укканда аял бети менен кете жаздап барып оңолду. Ал тергөөчүгө айткан мурдагы сөздөрүн таанууга даяр турду. Бирок ал болгондой айтып, иштин бетин ачып салгандыгын эстегенде эмне кылаарын билбей кетти. Ал эми күтүүсүз жерден уккан эмелеки Саматтын бети каралык жагымсыз сөзүнөн ичи оттой күйүп, өз кулагынан өзү үркүп, төбөсүнөн ылдый муздак суу куюп жибергенсип сене түштү. Анын өзү жөнүндө берген бул мүнөздөмөсү бүткөн боюн үркүтүп барып
кайра чыйралтты. Акмактын айтканын көр. Мен бузулган, ыплас аял болуп калган турбаймбы буга? Ириген ооздон чириген сөз чыгат деген ушул. Же мени айтып койду деп бет тырмаарлык кылып жатабы? Муну мынтип танып жатканын кайдан билдим? Ай мейли, өлмөктөн доңуз копсун. Болору болуп боёсу канда. Шумдук, тергөөчү десе кандай болот дечи элем. Көрсө, ушундай жиги жок иштеген амалдуу адамдар болот тура. Бирибиздин сөзүбүздү бирибизге билгизбей, кан чыгарбай мууздаган тура булар. Эми танууга кантип болсун? Сөз эмес, сөөгүнө чейин сууруп чыгып отурам. Зайнидиндин каны кантип узатсын муну? Аял Саматты ушинтип чайпалып карап туруп, азытка, киши өлтүргүч деди жипкирип. Кандай ичкүйдүүлүк, кандай жалаа менен дейсиз? Тергөөчү башын көтөрдү. Ичиндеги баласын мага догуруп. Аял кызууланып Саматтын сөзүн бөлдү. Ит экенсиң Самат, жылуу ордумдан суутуп, шаарымды бузган сен эмес белең. Өңгөнү тансаң да баланы кантип танасың? Эмне? Мен сеникин алаканым менен басып жүрдүм беле? Ошентип кара өзгөйлүккө салсам, ишим жеңилдейт деп турасыңбы? Зайнидин агайдын арбагы ураар сени. Бас жаагыңды. Башкалар менен жасаган кылмышыңды мага таңуулаба, уктуңбу? Сенин мага окшогон жолбун эрлериң толуп жатат. Башка бирөөлөрдүн отуна күйгүзүп жоготоюн деген экенсиң, иниң дурайын талпак. Тарт тилиңди. Тергөөчү баятан Саматты сиз деп сүйлөп, сиз деп сурап жаткан. Ал ачуусуна чыдабай сен деп кирди. Кайда отурганыңды билесиңби? Жигит ордунан тура калды. Жолдош Сарбанова, Саматтын Зайнидинди өлтүргөнүн кандай далилдейсиз? Менин көз карашымда ушул эркек сымал Сөрөй Зайнидин менен башынан эле жаман болуш керек. Анын атын укканда же бирөөлөр мактап калса, тимеле тишин кычыратып муштумун түйүп өлүп кете жаздачу. Зайнидин менин биринчи душманым дечү. Жалган. Самат кыйкырып ордунан тура калды. Тынчтаныңыз. Сизге сөз тийгенде ошондо сүйлөңүз. Тергөөчү кайра баштан Алыкага кайрылды. Не үчүн душманым дечү эле билбейсизби? Саматка бурула карап сүйлөдү Алыка. Менин колуктумду бузуп, кайра алып кеткен Зайнидин болчу. Аны өз алганын жүрөт деп айткан жок белең. Барып турган бузуку, материалчы, ич тар киши деп айтчу элең го аны. Мени соттоткон, милицияга каматкан ошол дебедиң беле? Ыйманыңды жебей сүйлө, Алыка. Самат кайра тура калды. Тергөөчү столду муштады. Аял жигитти жаман көз менен бир карап алып сөзүн улантты.